Ассалаумалейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллах Таала берешен колдорду жакшы көрөт. Андыктан ушул биздин кыргыз элден айланса болот. Жомарт, берешен, кайрымдуу инсандарыбыз өтө көп. Ошол атуулардын жакшы сыпатынан, берешендүүлүгүнөн ушу мамлекетке да чоң пайдалар келет. Андыктан орозоңуздар кабыл болсун деп бүгүн сиздер менен ушул берешендүүлүк жөнүндө сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн теолог, дин таануучу, жеке ишкер Асхат Арасулов келген агай. Ассалаумалейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Жакшы анда агай, дароо эле ушул бүгүнкү темага өтсөк, бүгүнкү теманы ачып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу орозо күнүңүздөр менен куттуктайм. Бардык мактоолор Алла Таалага болсун. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуалар болсун. Берешендик бул исламда жана кыргыз элинде, жана жалпы эле коомчулукта бул эң актуалдуу маселелердин бири да. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам берешендик тууралуу толгон токой хадистерди айткан, өзү да көрсөткөн, сахабаларды дагы машыктырган. Алла Таала дагы өзү баштап өзү берешен. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларын берешендик менен жарыштырат эле да. Ким канчалык берешендик кылат, ким канча берет деп. Жарыштырганда сахабалардын эң алданкы алыптары болгон Умар радиаллаху анху менен Абу Бакир радиаллаху анху алдыга сурулуп чыгып, Умар радиаллаху анху мен байлыгымдын жарымын алып келдим деген. Канча калды десе, жарымы үйдө калды деген. Андан кийин Абу Бакир радиаллаху анхуга келгенде, сен үйүңдө эмне калды десе, мен үйдө эч нерсе калган жок дейт да. Демек алар бизге эң номер бир үлгү болгон толук жан дүйнөсү менен берген экен да. Бирок ал бизге өтпөйт эми. Бизге өтпөйт. Бизге зекет 1/40 деп берилген шариятыбызда. Анан көңүлүң болсо мындай эме кыласың, садака бересиң. Аны туура издеп, сахабалар туура издеп, биз баягы ыңгай сабалга туш келип калбашыбыз керек да. Бул мен негизги исламдагы эң бир туу туткан, биз үлгү алган адамдарды айтып жатам. Андан кийин биздин коомчулукта дагы ата-бабаларыбызда дагы өтө берешен адамдар болгон, берешендүүлүктүн пайдасын коомго аябай тийгизгендигин көрсөтүп келишкен да. Мисалы, сиз деле билесиз, баягы айыл жергесинде ак сатылчу эмес да. Адамдар мындай ар бир үйдө ар бир конок үчүн каалашынча тамактанууга мүмкүнчүлүк бар эле. Мен деле эсимде, ушу айылдан аттар менен жайлоого чыгып бара жатканда ассаламу алейкум деп эле каалаган үйүнө токтоп эле десе, тиги атын байлап, кел депти, жармасын куюп, эмесин берки курутун куюп, пирожкисинен берип, нанынан берип, кайдымгы курсагын тогузуп, анын жолун улап кете берчү да. Сүт сатылчу деп, сүт сатылат деген оюна да келчү эмес да. Азыр эмне кандай болбой? Же болбосо жөн эле бир өтүп барат, ассаламу алейкум деп бир жол издеп, же бир бирдекени сураса эле, ой, кир чай ичип кет. Ар бир келген кишиге чай коюу бул чоң бир парз сыяктуу сезишкен да. Азыр неге болбой калды десеңиз, эми азыр коом алмашып атат. Айрыкча азыр деле бар айылдарда. Бирок шаарда негедир биз орусташтык десек болот, модерндештик десек болот баягы. Анан тилекке каршы бир аз башка жолго түшүп алдык. Эми кайра ошол жолду деле алып келсек болот. Пайгамбарыбыз Муса саллаллаху алейхи ва саллам эки периште асмандан түшкөндүгүн айтат да. Таң атып келе жатканда эрте менен түшөт экен да. Эки периште түшүп келип, адамдардын баардыгын карап дуа кылышат экен. Аллахым, берешен адамдардын байлыгын арттыр, көбөйт деп дуа кылат экен. Ал эми бербеген адамдарды банкрот кыл, зыянга учурат деп дуа кылат экен да. Демек жана бизде зекетте айтылат, бул көбөйтүүчү да, маанисичи. Зекет берген адамдар сөзсүз акчасы, байлыгы көбөйөт. Зекет бергендердин эч качан баягы кедей болбоштугуна гарантия берилет да. Ошондой эле ушу көрсө, ушу периштелердин дуа кылыш экен да. Ошол көрсө биздин ата-бабаларыбыз ушу баягы берешендикти кылып жүрүп, ушундай баягы мурда биздин ислам менен сугарылгандыгын айгинелейт да. Биз баягы бул берешендикти каяктан алды, бул каяктан берешен болуп калды, келген мындайраак эле
өтүп бараткан конокко кой союу иши, дасторкон жазуу иши, же болбосо тойлор, илгерки тойлор ачык асманда, жайыл дасторкондо өткөн да, жайыма. Азыркыдай баягы тойканада эмес да. Ошол да берешендиктин белгиси да. Ашкат ага, бир ушул жерден сөзүңүздү тоозуңуз да. Бүгүнкү темабыз берешендик болуп атпайбы? Анан мен мындай байкап жүргөндө ушул көп берешендик, жомарттык кыласыз. Анан өзү Кылбайм, кылгандарга себепкер болом. Акылга салса, баягы азайыш керек болчу. Бунун сыры эмнеде? Эмне азайыш керек эле? Адамдар акча берсе, мал мүлкүн берсе, акылга салса азаят. Бирок ушул адамдар, берешен кылган адамдардыкы тескерисинче көбөйүп атат. Сыры эмнеде? Сыры белгилүү эле да. Сыры Алла Таала өзү айткан да. Мен бергенин арттырам деген. Айрыкча ушу орозодо, зекет бергендердин баары орозодо беришет мусулмандар. Садаканы да кылат. Ушууда 70 эсе арттырам дейт. 70 эсе. Жөнөкөй учурда 10го чейин гарантия берилген да. Бергенде баягы математикалык эсеп эмес, бирок баягы береке дейбиз го. Береке көзгө көрүнбөйт да, бирок байкалбайт да. Он кепилдик бар. Кепилдик бар. Эмеде 70 эсе сооп жазылат. 70 эсе. Ошон үчүн бул берген сайын кайра бияктан аркан орду бошоду, Алла Таала толтуруп кое берет экен да. Бердиң орду. Биз акылга салсак орду бошоп атат, бирок толтуруп атабыз да. Анан бул экинчи жагы да бар да, бул милдет да. Айрыкча зекет милдет бул. Эгерде кайсы бир адам бай болуп, ошол адам зекетин бербесе, арам каралашат да. Ошол 40тан бири, 2,5%, кайсы бир кедейдин мүлкү болчу да. Мисалы менде $100,000 дейин. Мен $2,500 беришим керек эле. Бербедим, ошол $2,500 мен эме кылып атам. Арам жеп атам да. Бала чакам арам жеп атат. Уже кимдир бир кайсы бир кедейдин, кайсы бир муктаждын, же бир медреседе окуган бир талабалардын акчасы эле да. Аны бербедик, биз арам аралашып кетти. Жакшы агай, анан азыр ошол бизде берешендүүлүктү кылган, туу чогусуна жеткен бир туугандарыбыз көп, Алла ыраазы болсун. Анан ошол кээ бирлер көрсөтпөй берет, анан кээ бирлер баягы селфи кылып тартып, баягы интернет желелерине чыгарып берет. Кайсынысы мындай Кудайга жакыныраак, кайсынысы жакшыраак? Жакшысы жашырып бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жакшы хадис бар. Оң колуң берген садаканы сол колуң көрбөсүн деген. Эми бул экөө өтө жакын да. Ошол байкатпай жашыруун бер деген маанида. Илгери дагы баягы Осмон дөөлөтү учурунда садака кутучулары болот эле да. Ага бир садака салуучулар түндө келип салышкан, эч ким көрбөсүн деп. Көрүнбөй. Алчулар дагы келип туруп түндө алып, анан өзүнө ченемдүүсүн алган да. 10 сом керек болсо 10 сом, 100 сом болсо 100 сом, 500 сом болсо 500 сом, азыркы сөз менен айтканда илгерки реал тигүү болгон да. Бирок ислам дини көрсөтүп бергенде да тыюу салбайт. Көрсөтүп. Жана биздин инибиз жүрбөйбү, Билим Майнаев дегенчи. Ошол инибизди аябай колдойм, сыйлайм да. Ошол ачык берет да. Себеби шарият уруксат берет. Ал деле алымдардан сураган, өзүндөр Кудай шүр билими бар. Анын өзүнүн тактикасы, өзүнүн ыкмасы да. Ал ачыктан ачык берет. Өзүнүн интервьюсунда айтып атат, мен ачыктан ачык бергендигин пайдасы бар дейт. Себеби башка бербей жүргөн байларды ойготкум келет дейт да. Уктуп атканда. Чындыгында бирок ойгонуп атат, мунун пайда жактарын көрүп атабыз да. Азыр деле мисалы сиз экөөбүз берешендүүлүк тууралуу сүйлөшүп атабыз. Кимдир бирөөлөрдүн берешендүүлүгүн айтабыз. Адамдар бизди көрүп алып ойлойт, тиги баланчалар берешендик кылат экен. Мен болсо аябай эле алардын алдында мен сараң турбаймынбы? Аябай эле сараң экем. Кой мен дагы берейин, жок дегенде бир 10 сомумду берейин, 100 сомумду берейин деп берешендикке умтулат да, ошол максатта көрсөтөт. Шарият тыюу салбайбы? Болду, кыла бериш керек. Бирок урматтуу бир туугандарым, өтө кылдат. Текеберлик менен ошо берген акчаларыбыздын бардыгын жууп, кайра күнөө кылып албайлы да. Өзүнө эгер кимдир бирөө өзүнө гарантия берсе, жүрөгүм, Алла, мен сен үчүн берип атам. Эч кыжалатчылык, сен үчүн болгону көрсөтүп коеюн, үлгү болуш үчүн дегенге туруштук бере алсаңыз, анда көрсөтүп бере берсиңиз. Видеого тартыңыз, башка кылыңыз, интернет желелерине коюңуз, калаганды кылыңыз. Элибиз өнүп өссүн деп бага отурускандар андан көбөйүп атат, көчөттө отурускандар андан көбөйүп атат, бир адамдан бир көчөт деп. Бүгүнкү ушул берешендүүлүк темасын жыйынтыктап бериңиз анда. Алла таалам ушул орозону жакшы аяктабашка насип кылсын. Орозонун этегине чейин бир күнөө кетирбей,
көп соопторго эгедер болуп, берешендик кылып, кол ачыктык кылып, бир туугандарыбызга кайсы бир деңгээлге жетишине белектерден берип соопторго ийлешип калыңыздар. Ар бириңиздерден өтүнүп кетмекчимиз. Алла таала бардык жамандыктардан сактасын, бизди түз жолдо, ислам жолдо жүрүүнү насип кылсын. Алла разы болсун. Орозоңуз Кудайым кабыл кылсын. Биздин ата-бабаларыбыз өзү бардыгы эле берешен болгон. Тоо булбулу Токтогул атабыз дагы ошол берешендикте алдын ат салдырган эмес дейт. Ушул тапканын бардыгын жетим жесирге берген дейт. Ошол атабыздын аты мынакей улуттук филармонияга берилди. Токтогул атабыздан да чоң үлгүнү алсак болот. Кудай таала бардыгыңыздарды берүүчү колдордон кылсын. Алган колго караганда берген кол эки дүйнөдө жогору турат дейт. Андыктан Кудай таала ошол тапканыбызды жакшы иштерге, садакага, зекетке бергенге Кудайым буйрусун деп бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун.